Буга чейин биздин каналыбызга Максат Абдулдаев аттуу жарандын баңгизатын сатат деген шек менен кармалгандыгы тууралуу материал чыгарганбыз. 8 айдан ашык убакыт өтсө да окуя боюнча соттук иштер уланып келе жатат. Бул жолку соттук процесс 11 октябрда болуп өттү. Бизге суроо жаратканы соттук отуруш ачык деп белгиленгендигине карабай, ага катышууну каалаган бир нече адамдын кире албай калгандыгы болду. Кабинетте именно ошол кабинетке берилген да, бизге повестка суда ошол кабинетке берилген да, ошо зал суда ошол жакта. Эми урматтуу туугандар, ушул жерде тиги Абдулдаев Максаттын соту жүрүп атат. Бул сотто өткөндө өзүңүздөр көрүп кеткендей эме болгондо, мына ызы чыкканда, себеби ушул баланы мыйзамсыз, мындайча айтканда подстава менен наркотика менен камашканда, мисалы үчүн кандай деп мындай жалпак тилинде мындай сиздерге түшүндүргүсөм. Мен эле мисалы үчүн мына чоң кызга эле ушул наркотика сатып жүрчү деп койдум да. Анан эле ушул чоң кызды камап салып атат. Бул чоң кыздын чөнтөгүнө же наркотика чыккан жок, же далилденген эчтеке заттары жок да. Ошону менен бул чоң кыз бүгүнкү күнү мындайча айтканда кыйноону көрүп жатат да. Ушул кыйноону көрүп кыйналып жүргөн жигитке бүгүн ушу коомчулук өзүбүз көзөмөл жүргүзүү максатында сот отурумуна келгенбиз. Сот отуруму бизди көрүп туруп, ушул 9 кабинетке өзүнүн соттун кабинетинде сот отурумун жүргүзүп атат. Бул жерге болгону 3 эле жаран батат экен да, 3 эле адам батат экен. Негизи бул сот залында өтүш керек болчу да. Сот залында өтүш керек болчу. Анан түшүнбөй жатабыз, бунун результаты арты кандай болот? Чтоб биз укпаш үчүн мыйзамсыз чечимдер чыгып калса, же ошо баланы баягы Максатты, Абдулдаев Максатты күнөөлөп салса, эртеңки күнү кандай болот? Себеби биз деген кулабыбыз менен көзүбүз көрүп, ошол жерде как күбө катары катышып турсак болмок да. Урматтуу жумурай журт, урматтуу элибиз, журтубуз, чындыгында азыр ушу адамдарды кордоо боюнча, адамдарды кыйноо боюнча мындай бизнес сыяктуу мындай эмелер жүрүп атат да. Соода сатык жүрүп атат да. Эмнеге соода сатык? Себеби бир адамды атайлап бирөөнүн жалган арызы менен чөнтөгүнөн же наркотика кармабаса, же эч кандай мындай далилдер жок болсо да ошону камап туруп, кайра өзүнүн укугун сатып алыш үчүн сотторго дагы, адвокаттарга да, тергөөчүлөргө да акча берүү, ошондой бизнес жүрүп атат да. Мындай деген өзүм башыман өткөн, жана дагы өтүп жатат да. Мына ошон үчүн мен конкретно уверен айтып атам. Мен именно ушу укук коргоо органдарына, күч органдарына кайрылып кетет элем. Урматтуу күч органдарды, биз бир эле элбиз, бир эле улутпуз, алтындарым. Бириз мындай балталап кырка берсек, балталап бириз камай берсек, балталап бириз жей берсек, эртеңки күнү биздин улутубуз көбөйбөйт, азаят, геноцидке келебиз алтындар. Ушундай 5 балалуу 5 баланын атасын камап, ушул жерде кордоп кыйнап атканыңар бул туура эмес. Эгерде ушу наркотика сатып, чөнтөгүнөн камалып, же бир паниктоолорун чакырып, же бир факты далилдер болсо, анда мен ал балага деле болушуп бир коомчулуктан, элдин атынан деле ушу көзөмөл жүргүзүп, же болбосо бир ушу бүгүн сот отурумуна келбейт элем да. Урматтуу туугандар, ошон үчүн баарыбыздан абайлайлыкчы, бирибизге аяр мамиле жасайлыкчы туугандар. Биз дагы азыр сот отурумуна келгенбиз, бирок биздин камераларды видеого тартуучу аппараттарыбызды киргизген жок. Азыр телефонго тартып жатабыз. Бул жерде Максат байкенин жубайы болот окшойт да. Сиз дагы кирбей калдыңызбы? Максат байкенин туугандарынан эч ким кирген жокпу ошондо сотко азыр? 3 кишилик алса анан баттайбыз да. Зал бош берген, бош эмес экенин көрүп койбойлукпу туугандар, сот залын. Сот залын көрөбүз. Повестка боюнча ушул сот залына Аламиздин райондук, Аламиздин райондук сотун ошо сот залы атайын ушундай саат 4кө бошотулуп, атайын ошо орунда кайсы процесс болуп ошого дайындалып турат да. Негизи дайындалыш керек болчу ушул сот залы повестка белгиленгенден. Мына сот залы, мына урматтуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр көрсөңүздөр, мына сот залында эч ким жок, сот залы бош турат. Бирок эмнегедир азыр Аламиздин райондук соту өзүнүн кабинетин ачырып алып, мына ушул 2 гана адамды киргизип, сотту жүргүзүп жаткан убагы, ал эми ошол эле убакта сотко катышабыз деп келген күбөлөр, бир канча активисттер жана журналисттер сотко кире албай калышты. Мына сот залында өзүңүздөр байкасаңыздар, эч ким жок, эч кандай процесс болгон жок.
Ал эми бизге тигил жерден комментарий бергенде сот залы бош эмес болгондуктан ушул кабинетке киргизип жатабыз бош турбайбы деп бизге комментарий берген, бирок өзүңүздөр күбө болгондой сот залы боп-бош турат. Мына урматтуу журналисттер, мына өзүңүздөр күбө болуп койсуңуздар. Бизге жаңы эле ушу судебный приставтар айтты, сот өкүлдөрү, секретарлар айтты, ушул сот залы бош эмес деп. Мына өзүңүздөр күбө болдуңуздар, бош эместиги болгондугуна байланыштуу ушу сот өзүнүн кабинетинде сот отурумун өткөрүп атат, жүргүзүп атат деп айтты да. Эми урматтуу эл журт, эгерде ушундай адам баласына ушундай кыйноолор, ушундай адилеттик болуп атса, ушундай калыстыгы жок сотторду ким ишенип, ким ушу соттош жүрөскө деле мен таң калам да. 1 сааттан көбүрөөк убакытка созулган отурушка айыпталуучунун жактоочусу Гүлжамал Кудайназарова катышып төмөнкүлөрдү билдирди. Дегенкиси биринчи эле соттук отурумда биз жактоочулар тарабынан ошол аудио жана видео запистер жүрсүн деп биз тараптан өтүнүч келтирилген, бирок ошого карабастан сот тарабынан ага тыюу салынды. Онлайн бизде тартылып атат ар бир соттук отурумубуз, ошол себептен только аудио запистер гана жазууга силерге уруксат, ал эми видео запистерге уруксат жок деп тыюу салынган. Ошонун негизинде гана бүгүнкү биз видео запись боюнча биз тараптан өтүнүч келтирилди, бирок ал кабыл алынган жок. Четке кагылды албаганча. Сот иштеринин жүрүп жатышы канчалык деңгээлде адилеттүү болуп атат? Эч кандай тоскоолдуктар болгон жокпу? Бүгүнкү күндө эч кандай тоскоолдуктар деле болгон жок. Соттук отурумдар жүрүп атат. Күбөлөр келтирип, бүгүнкү күнү күбөлөр келтирип көрсөтмө берди. Бул ишти боюнча дегенси Өтөжанов иш боюнча шектүү ошол эми суракка алынган. Биздин именно Абдылдаев Максатбек, биздин жактоосу турган Абдылдаев Максатбек берилек, өзүнүн көрсөтмөсүн берилек, бул акырында да берет. Ал эми күбөлөрдөн опер работник деп, опер кызматчы Нурсултан деген жигит бүгүн келтирип көрсөтмө берди. Көрсөтмөсү жакшы, жаман эмес. Дегенкиси иш боюнча азырынча акырына чыга элек. Андан башка Нурсултандан сырткары дагы бүгүнкү күндө именно Ибраев Илгиз деген тергөөчү келтирип көрсөтмө берди. Биз Ибраев Илгиздин көрсөтмөсүн гана уктук, биз тарабынан жактоочулар тарабынан азырынча суроолор берилик. Эмки соттук отурумга убакыт бүтүп калгандыгына байланыштуу бүгүн ошол менен чектелдик. Сиз ошол соттоо берген күбөлөрдүн бир айткан сөздөрүнөн кандайдыр бир бурмалоолорду же болбосо бир жашырып жаткан сөздөрүн байкаган жоксузбу? Дегенкиси мен бүгүнкү тергөөчүнүн берген суроо берген көрсөтмөсүнө кандай десем өтө эме кылбадым, мындай ишеничсиз кабыл алдым да, өзүмдүн ишенич менен кабыл алган жокмун. Ал эми бул жерде опер работник, опер кызматкери Нурсултандын берген көрсөтмөсүнө караганда мен ишенич анча мынча ишенүүлөр пайда болду. Бул жерде эмне деп айтат, Ибраев Илгиз айтат, бул жерде фактылар бар. Абдылдаев Максатбектин күнөөсүн далилдей турган дейт. Бизде запистер бар дейт. Бул иштин ичинде дейт. Засекреченный баягы эменин ичинде, конверттин ичинде дейт. Бирок ал боюнча азырынча биз аягына жете элекпиз. Эми бирөөгүн гана сурак башталды да. Ошон үчүн анын көрсөтмөсүнө мен андай эле канааттанган жокмун. Бирок иште эмкиден мына биз суроолорду берип, ошону менен биз тактамайын. Анын эмесине мен толук мен азырынча эме бере албай атам. Буга сот өзү баасын берет. Биз суроо жоопторун алуу менен, суроо берүү менен жооп алабыз да. Мына ошондо биздин канчалык деңгээлде чындык экенин байкайбыз. Ал эми Нурсултан деген опер кызматтын көрсөтмөсүнө караганда Абдылдаевди кармагандыгы боюнча, бирок кармаган мезгилде шөптү деп кармаган мезгилде эч бир далил чыкпагандыгы аныкталды. Андан кийин эмне себептен ошону өз убагында эле алып сатып аткандыгын мезгилде кармаган жоксуңар, силерге факты болот эле ошол десек, ал мезгилде биз кармай албадык, себеби ал талаада болчу, биз алыстан көрдүк деп атат. Ал жакына бара албадык, себеби биз барган чакта алар жок кылып жиберет эле, ыргытып жиберет эле колундагы жанагы вещественный доказательство деп атпайбы, жанагы ошол эмелерди дейт, ыргытып жиберет болчу дейт. Мына ошол себептен далилдерди жок кылып жиберет эле дейт. Бул дагы баягы чындыкка жатпай турган нерсе. Эми ал жерден тегерегиңди алып ыргыта албайсың да. Тегерегин тапса кыдырса булар сөзсүз тапмак. Демек ошо алыстан көргөндү эле далил катары бирөөлөрдүн айтуусу менен жанынан эч бир далил чыкпай эле бүгүнкү күндө шектүү деп жоопкерчиликке тартып атат булар. Бирок эми сот ушулардын көрсөтмөсүнө, жанынан эч бир эч нерсе чыкпаган далилдерге ошолорго таянып, ойлойм, акыркат баа берет деп ойлойм.